Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Мигранттардын балдары паспорт ала албайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков билдирди. Анын айтымында мамлекеттик органдар мигранттардын балдарына паспорт берүүнү кыйындатат. Эмгек миграциясында жүргөн мекендештерибиз башка өлкөнүн жарандыгын алууга аргасыз болушкан. Кыргызстанда балдар жашайт. Азыр паспорт ала албай, ата-энесинин жарандыгынан баш тартып жатышат, дейт Нуржигит Кадырбеков. Ал белгилегендей, мамлекеттик каттоо кызматы кош жарандыгы бар мигранттарга республиканын мыйзамдарында каралбаган талаптарды коет. Кыргызстандын паспорту 10 жылда бир алмаштырылышы керек. Эми алардан башка өлкөнүн жарандыгынан чыгуу талабы коюлуп, паспорттун баасы алар үчүн кымбат деп кошумчалады депутат. Булак Назар Ньюс KG. Мурдагы саясатчы Нурлан Мотоев бүгүн 9 февралга караган түнү үйүнө белгисиз адамдар кирип, унаасынын номурун чечип кеткенин айтты. Бул тууралуу ал видео кайрылуусунда билдирди. Бүгүн түнкү саат 2-де келинчегим дарбазаны бирөө такылдатып жатканын айтты. Мен дароо эле милицияга чалдым. Алар келгенче кошуна балдарга айтсам, азырынча киши көрүнбөйт, бирок дарбазаңыз ачык экен деп айтышты. Алар келип, машинамдын номурун чечип кетишиптир, деди Мотоев. Ошондой эле ал үйүнө адамдар таш көтөрүп келгенин кошумчалады. Булак Супер KG. Мыйзам нуру коррупцияга каршы коомдук жардам бирикмесинин мүчөсү пара менен кармалды. Жалал Абадта мыйзам нуру коррупцияга каршы коомдук жардам бирикмесинин мүчөсү пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, опузалап талап кылуу боюнча козголгон кылмыш иши тууралуу жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында бирикменин инспектору акча каражатын алып жаткан жерден колго түшүрүлгөн. Анын Жалал Абад облусундагы бала бакчалардын биринин директорунун колунда бар деген компроматтуу укук коргоо органдарына өткөрүп берем деген коркутуу менен акча каражатын талап кылгандыгы аныкталды. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Супер KG. Ошто такси айдоочуларын алдап жана тонуп жүргөндөр кармалды. Ош шаарында такси айдоочуларын алдап, ошол эле маалда тонуп жүргөн жарандар кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык милицияга 1999-жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Арызында ал шаардын аймагында такси кылып жүргөн учурда эки бейтаныш бала келип, Курманжанатка Кичи шаарчасына жеткирип коюуну айткан. Кичи шаарчага жеткен соң таксисттин Redmi 9S үлгүсүндөгү телефонун сүйлөшүп алуу үчүн сурап туруп, белгисиз тарапка качып кетишкенин билдирген. Ушундай эле арыз менен дагы бир жаран милицияга кайрылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары Жалал Абад облусунун 2001-жылы туулган жаран жана 1998-жылы туулган тургундары кармалды. Алгачкы сурак иштерин жүргүзгөн учурда телефонду күрөөканага коюп коюшканын айтышты. Бүгүнкү күндө далил буюм катары кол телефон күрөөканадан алынды. Аны менен чогуу капчык, капчыктын ичиндеги жабырлануучуга таандык болгон документтер дагы алынды. Шектүү катары кармалган жарандар Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп билдиришти шаардык милициядан. Булак Супер KG. Байден Украинанын айынан Кытай лидерин обузалаганын ачыктады. АКШ президенти Джо Байден Россиянын Украинадагы аракеттерин колдой турган болсо, Кытай батыш инвестициясынан кол жой турганын айтып, Си Цзиньпинди обузалаган. Бул тууралуу ал PBS телеканалына маек куруп жатып айтып бергенин РИА Новости жазды. Мен ага жайында чалып, Россиянын абалын көрүп жатасызда. 600 америкалык корпорация чыгып кетти. Сиз АКШ жана Европа менен алаканы сактоонун негизги себеби алардан Кытай инвестиция тартуу экенин айтып келесиз. Эгер Москванын кылтагына илинсеңиз, Пекинге ким инвестиция салат деп айткан, деди Байден.
Ал Кытай Россияны колдоого албаганын кошумчалады. Россия 24 февралдан бери Украинада атайын операция жүргүзүп келет. Өлкө президенти Владимир Путин анын башкы максаты 8 жылдан бери Киев режиминин кыйноосуна, кыргынына кабылган элди коргоо экенин белгилеген. Анын айтымында операция Донбасстын бошотулушу жана Россиянын коопсуздугун кепилдеген шарттарды түзүү менен аякташы керек. Булак Спутник Кежи. Путин. Афганистанда 4 миллионго чукул киши жардамга муктаж. Афганистанда абал жакшы болбой жатат. Соңку маалыматтар боюнча аталган өлкөдө 4 миллиондун тегерегиндеги эл чукул берилчү гуманитардык жардамга муктаж болуп турат. Бул туурасында РФ президенти Владимир Путин билдирди. Ал кыл баалоолорго карата бул тапта Афганистандын калкынын саны 40 миллион адамга чукулдап барат. Өлкөдө абал жакшы болбой турат. Муну көрүп жатабыз. Гуманитардык абал улам курчуп бара жатат. Биздин маалыматтарга караганда болжол менен 4 миллиондой адам чукул арадагы гуманитардык жардамга муктаж болууда деген Путин аркыл мамлекеттерин коопсуздук катчыларынын Афган маселесине арналган жыйынында сүйлөп жатып. Иш-чарага Индия, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстандын коопсуздук кеңештеринин катчылары, улуттук коопсуздук кеңешчилери жана Кытай менен Түркмөнстандын дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү катышкан. Булак Спутник Кежи.